Россиянын темасы падышалык бийликтин кулашы, Кыргызстанда Совет бийлигинин орношу. Кыргызстанда Совет бийлигинин орношу жөнүндө сөз кылуудан мурда февраль революциясына көңүл бурушубуз туура. Анткени 1917 жылы февраль айында Россияда буржуазиялык демократиялык революция болуп өтүп, анын натыйжасында падыша тактан кулаган. Ушуга байланыштуу Россияда чоң саясий окуялар, чоң бурулуш башталган. Саясий күрөштүн натыйжасында февраль революциясынан кийин Россияда кош бийлик орногон. Биринчи бийлик бул жумушчулар менен дыйкандардын жана солдаттардын кызыкчылыгын, тагыраак айтканда эмгекчи элдин кызыкчылыгын көздөгөн советтердин бийлиги. Экинчиси буржуазиянын кызыкчылыгын көздөгөн убактылуу өкмөт орногон. Ушул эки бийликтин ортосунда бийлик үчүн айыгышкан катуу күрөш жүргөн. Кош бийлик февраль айынан баштап июль айына чейин жүргөн. Июль айында буржуазия активдүү күрөшкө өтүп, демократиялык жетишкендиктердин баарын жок кылып, буржуазиянын диктатурасын орнотууга жетишкен. Большевиктер куугунтукталган. Мурун Ленин тарабынан коюлган бардык бийлик советтерге деген ураан убактылуу алынып ташталган. Россиядагы буржуазиялык демократиялык революциянын таасири Россиянын чет жакаларына, анын ичинен Кыргызстанга да тийген. Кыргызстанда дагы Россиядагы революция жөнүндөгү кабар жетип, ушундай демократиялык өзгөрүүлөр болот экен деп, саясий камактагылар куткарылып, элдин ичинде революциялык маанай пайда болгон. Мына ушундай кырдаалда кыргыздардан биринчи жолу революционер катарында таанылган, кыргыздардын ичинен биринчи болуп большевиктер партиясына мүчө болгон Таабалды Жукеев дагы түрмөдөн бошотулган. Кыргызстанда дагы элдер ар кайсы жерлерде митингтерге чогулушуп, 8 сааттык жумуш күнү жөнүндө, демократиялык өзгөрүүлөр жөнүндө, улут маселесин чечүү жөнүндө, жер маселесин чечүү жөнүндөгү талаптарды кое баштаган. Жерлерде советтер уюштурула баштаган. Андай советтер Кыргызстандын түштүгүндө, Кызылкыяда, Сүлүктүдө, Ошто, Кыргызстандын түндүгүндө Таласта, Бишкекте, Караколдо, Нарында уюшулган. Кыргызстанда дагы Россиянын борбордук бөлүгү сыяктуу бийликтер советтердин колунда, экинчи жагынан убактылуу өкмөттүн колунда, ошондой эле Кыргызстанда улуттук мүнөздөгү кыргыз комитеттери түзүлгөн. Булар дагы ушу кыргыз элинин кызыкчылыгын көздөй үчүн бийликке умтулган. Ошентип, Россиянын борбордук бөлүгүндө кош бийлик, ал эми Кыргызстанда 3 бийлик орнотулган. Бирок Кыргызстанда саясий кырдаал анчалык деле өзгөргөн эмес. Мурда падыша өкмөтүнө кызмат кылып келген чиновниктер акырындык менен убактылуу өкмөткө кызмат кыла баштаган. Кыргызстандагы жумушчу табынын жоктугу, элдин сабатсыздыгы, ушул кыргыздар менен орустардын ортосундагы баягы колониялык мезгилден калган кастык, бири-бирине ишенбөөчүлүк мамиле ушу Кыргызстанда демократиялык кайра курууларды ишке ашырууга бир топ тоскоолдук кылган.
Советтер менен катар эле Кыргызстанда улуттук мүнөздөгү ар кандай демократиялык маанайдагы партиялар, саясий уюмдар да түзүлө баштаган. Ошондой уюмдардын биринин бөлүмү Кыргызстанда түзүлүп, аны Абдыкерим Сыдыков жетектеген. Бул Алаш партиясы. Алаш партиясы негизинен Казакстанда түзүлгөн, башкармалыгы ошол Казакстанда жайгашкан, ошонун филиалы Кыргызстанда түзүлөт. Мунун максаты Демократиялык Россия Федерациясынын курамында Казак жана Кыргыз элинин автономиялык мамлекетин түзүү болгон. Мындан кийин Кыргызстандын түштүгүндө мурун Өзбекстанда Ташкентте түзүлгөн Шуро-и-Ислам которгондо Ислам кеңеши деген партия түзүлүп, ошол партиянын филиалы дагы Кыргызстанда түзүлгөн. Мунун максаты буржуазиялык Россиянын курамында Түркстан улуттук мусулман автономиясын түзүү болгон. Бул партиянын Кыргызстандагы бөлүмүн Таш Кудайбергенов жетектеген. Ошондой эле улуттук мүнөздөгү коомдук уюм бул Социал Туран партиясы. Социал Туран партиясы жөнүндө изилдөөлөрдө ар кандай пикирлер айтылат. Айрым окумуштуулар бул партия түзүлгөн эмес, жөн гана улуттук интеллигенцияны репрессиялоо үчүн жогортодон ойлонуп табылган дейт. Ал эми тереңдетилип изилдеп жүргөн окумуштуулардын пикири боюнча бул партия түзүлүп, ушул өнүгүүсүнүн баштапкы баскычын башынан өткөргөн. Партиянын уставы дагы иштелип чыккан, программасы такталган. Бул боюнча ушул түрк тилинде сүйлөгөн элдерди өзүнчө бир суверендүү мамлекетке бириктирүү максаты көзтөлгөн. Ушул улуттук мүнөздөгү демократиялык коомдук уюмдар менен катар Кыргызстанда ар кандай карапайым калктын көпчүлүк массанын кызыкчылыгын көздөгөн дагы коомдук уюмдар түзүлө баштаган. Ошондой коомдук уюмдардын бири бул Букара союзу. Имаш Көбөковдун жетекчилиги менен түзүлгөн Букара союзу бул салыштырып көргөндө профсоюз уюмунун структурасына, ошонун максаттарына окшош өзүнчө бир партия болуп, коомдук уюм болгон. Ушу менен катар эле жумушчулар менен кенчилердин союзу, жумушчулар менен чайрекерлердин союзу деген сыяктуу карапайым калктын, эмгекчилердин кызыкчылыгын көздөгөн ар кандай саясий уюмдар түзүлгөн. Акырындык менен Кыргызстанда дагы саясий кырдаалды так аныктоого, саясий күрөшкө катышууга ар кандай шарттар түзүлө баштаган. Ушундай мезгилде Россиянын борборунда кайрадан революциялык кырдаал түзүлүп, бул кырдаалда большевиктердин ролу көтөрүлгөн. Россияда большевиктердин ролунун көтөрүлүшүнө буржуазиянын ачык түрдө контрреволюцияга чыгышы, бул үчүн генерал Корниловдун кыймылын уюштурушу, Россияда ушул аскердик диктатураны, аскердик бийликти орнотууга кылган аракети себеп болгон. Бул аскердик бийликти орнотууга кылган аракетинен улам элдин буржуазияга болгон нааразычылыгы бир топ жогорулаган. Натыйжада элдин большевиктерге болгон ишеними арткан, большевиктер партиясынын программасына, алардын көптөн бери айтып жүргөн демократиялык кайра курууларына элдин ишеними бир кыйла жогорулаган. Мына ушундай кырдаалда большевиктер партиясынын жетекчиси Владимир Ильич Ленин бардык бийлик советтерге деген ураанды кайрадан койгон. Эгерде бул ураан мурда коюлганда
пролетариат диктатурасын тынчтык жолу менен орнотууга болот. Социалисттик революцияны тынчтык жолу менен ишке ашырууга болот деген маанайда коюлса, экинчи жолу коюлган мезгилде мунун мааниси өзгөрүп, маңызы өзгөрүп, социалисттик революцияны бир гана куралдуу көтөрүлүштүн жардамы менен ишке ашырууга боло тургандыгы аныкталган. Ошентип, большевиктер партиясынын жетекчилиги менен революциячыл күчтөр куралдуу көтөрүлүшкө багыт алган. Куралдуу көтөрүлүш Петроградда 1917 жылы 24 октябрда башталып, 25 октябрда убактылуу өкмөттүн кулагандыгы жөнүндө маалымат таратылган. Ошол мезгилде буга чейин эле Советтердин бүткүл Россиялык экинчи съездин өткөрүү жөнүндө даярдык болуп аткан. Буга Кыргызстандан дагы Фролов, Деканов деген депутаттар катышкан. Ушул съезде биринчи жолу Россияда жумушчулар менен дыйкандардын өкмөтү, эл комиссарлар совети шайланып, анын жетекчилигине Владимир Ильич Ленин бир добуштан көрсөтүлүп бекитилген. Советтердин бүткүл Россиялык экинчи съездинде большевиктер көптөн бери, түзүлгөндөн бери эле убада берип келаткан эки чоң маселе каралган. Биринчиси бул тынчтык жөнүндөгү декрет, болбосо мыйзам, экинчиси жер жөнүндөгү мыйзам. Өзүңүздөргө белгилүү, Октябрь революциясы жеңген мезгилде дүйнөдө биринчи дүйнөлүк согуш жүрүп аткан. Капиталисттик мамлекеттер дүйнөнү кайрадан бөлүш үчүн эки блокко бөлүнүп алып, согуш жүргүзүп аткан. Бул согуш Россия үчүн талоончул согуш болгон. Бул согушта Россия абдан алсыраган. Көп кыйынчылыктардын баары элдин башына түшкөн. Эл кыйналган. Ел ушул согуштун токтолушуна бардык тараптан аракет кылып талаптарды күчөтө баштаган. Мына ошондуктан большевиктер биз эгерде бийликке келсек, демократиялык тынчтыкты камсыз кылабыз деп убада кылып келген. Ошондуктан убадасын аткарып, тынчтык жөнүндөгү декретти кабыл алып, Россия тынчтык келишимин, демократиялык тынчтык келишимин түзө тургандыгын жарыялаган. Экинчиси бул Россиядагы эң негизги маселе бул жер маселеси болгон. Россиянын калкынын көпчүлүгү 75%тен ашыгы бул дыйкандар түшкөн. Дыйкандардын эң негизги максаты эле, тилегени эле өзүнүн жерине ээ болуу. Большевиктер партиясы түзүлгөндөн баштап эле ошол маселени чечүүгө убада кылып келген. Ошол бийликке келген биринчи күндөн баштап эле ушул убадасын дагы аткарып, помещиктик жерлер конфискацияланат, жерлер дыйкандарга бекер бөлүнүп берилет. Ал эми жер мамлекеттин менчиги болот деп жарыялаган. Кыргызстанда совет бийлигинин орношу татаал ырдаалды өткөн. Жогоруда биз белгилегендей, пролетариаттын астыгы, завод фабрикалардын бизде жок эсе болушу, большевиктер партиясынын таасиринин начарлыгы, элдин коомдук саясий аң сезиминин төмөнүрөөк болушу, элдин сабатсыздыгы, ушунун баардыгы тең Кыргызстанда совет бийлигинин орношун бир топ татаалдаткан. Бирок ошого карабастан Россиянын борборунда болгон Октябрь социалисттик революциясынын толкундары ушул Түркистанга да келип жеткен. Түркистан крайында, анын ичинде Кыргызстанда совет бийлигинин орношуна биринчи кезекте Ташкентте 1 ноябрда совет бийлигинин орношу өтө чоң рол ойногон. Ташкентке жакын жайгашкан Кыргызстандын түштүгүндөгү Кызылкыя жана Сүлүктү кенинде аз болсо дагы миңдеген жумушчулар эмгектенген. Ал жумушчуларга, кенчилерге
большевиктер партиясынын идеясы, пролетариат диктатурасынын идеясы жакыныраак болгон. Бул бир себеби, экинчиден ошол Ташкент шаарына жакын болгондуктан биринчи болуп ушул Кызыл Кыя менен Сүлүктүдө совет бийлиги орногон. Ошондон көп узабай эле совет бийлиги Ошто январь айында 18-жылы январь айында орногон. Анда мурунураак 17-жылдын декабрь айында совет бийлиги Жалал-Абадта орногон. Кыргызстандын түндүгүндө эң биринчи болуп совет бийлиги Таласта орногон. Анткени ошол жердеги темир жолдо иштеген жумушчулар болгон. Ошол жерде аскер гарнизону жайгашкан. Ошолордун таасири менен Кыргызстандын түндүгүндө 1917 жылы декабрь айында Таласта орнойт. Совет бийлиги жөнүндөгү кабар, ал жөнүндөгү күрөш ушул Бишкек уездинин борбору Бишкек шаарына келип жетип, бул жерде дагы большевиктик уюмдар иштей баштаган, большевиктик жашыруун топтор болгон. Алар ачыкка чыгып, ушул убактылуу өкмөттүн чиновниктеринен бийликти тартып алууга аракет кылган. 1917 жылы 31 декабрда Бишкектеги Дуб паркында 1000 киши чогулган митинг өтөт. Мына ошол митингде бийликти убактылуу өкмөттүн чиновниктеринен советтерге өткөрүү жөнүндө, большевиктер партиясынын активдүүлүгүн жогорулатуу жөнүндө, Бишкек уездинде, Бишкек шаарынын өзүндө да Кызыл гвардиянын отряддарын түзүү жөнүндө, бийликти советтердин колуна алуу жөнүндө чечим чыккан. Февраль ошентип Бишкекте совет бийлиги 18 жылдын январь айынын башында 1 январдан 5 январга чейинки саясий күрөштүн жүрүшүндө советтердин колуна өткөн. Мында Швец Базарныйдын, Иваницындын ролу бир топ. 1918 жылы февральда Токмокто совет бийлиги жарыяланып, ошол жерде совет бийлигин коргоо үчүн 300 адамдан турган Кызыл гвардия түзүлгөн. 1918 жылдын 3 мартында совет бийлиги Верный шаарында орнотулган. Совет бийлигинин Верный шаарында орнотулушунун мааниси чоң. Анткени Кыргызстандын түндүгүн, Казакстандын бир бөлүгүн камтыган Жети Суу областынын борбору ушул Верный шаары болгон. Верный шаарында орногондон кийин ошол Жети Суу областынын шаарларында дагы совет бийлиги үчүн күрөш жүргөн. Ошол Жети Суу областына караган Пржевальскийде, Пржевальский шаарында, Пржевальский уездинде совет бийлигинин орнотуу бир топ татаалдыраак болгон. Мунун себеби ошол Пржевальский шаарынын тегерегинде Ак Сууда, Түптө бир топ Россиядан келген дыйкандардын кыштактары болгон. Казактар, орус казактар, орус дыйкандары аябай көп болгондагы бул жерде жашап турушуп, алар байып кетишкен. Ошондуктан булар совет бийлигинин орношун каалаган эмес. Ошентип Пржевальскийде совет бийлиги 18 жылдын июль айына чейин, тагыраак айтканда 20-сына чейин созулган. Совет бийлигинин нарында орношу дагы борборго Бишкек менен Токмокко караганда кичине татаалдыраак болгон. Анын себеби тетиги Кокон автономиясы деген контрреволюциячыл күч талкаланган мезгилде Ферганада. Ошонун калдыктары ак гвардиячылар качып, ошо Кытай бир чети Кытайга жакыныраак деп, бир чети алыскы регион деп, ошол Нарын чөлкөмүнө жайгашып алган. Нарын чөлкөмүндө дагы ошол соода кылган соодагерлер орустун бай дыйкандары көпөстөрү болгон. Ошондуктан Нарында дагы совет бийлиги кичине кармалып
8 апрелде орногон. Жыйынтыктап айтканда, Кыргызстанда Совет бийлигинин орношуна, демократиялык кайра түзүүлөрдүн жүрүшүнө биринчи кезекте 1917 жылы февраль айында болгон буржуазиялык демократиялык революция, падышанын тактан кулашы, ар кандай демократиялык эркиндиктердин бериши, улуттук мүнөздө болобу, демократиялык мүнөздө болобу, жалпы элдин кызыкчылыгын көздөгөн максатта болобу, коомдук демократиялык уюмдардын түзүлүшү, акырындык менен большевиктер партиясынын таасиринин күч алышы, ошентип 17 жылдын аягынан баштап 18 жылдын ортосуна чейин Совет бийлигинин орношуна шарттар түзүлгөн. Ошентип Кыргызстанда дагы Совет бийлиги орногон.